Акын Мая Осмонкулова 1955-жылы Талас районунун Кара Суу айылында төрөлгөн. Мая Осмонкулова мектепте окуп жүргөн мезгилде эле колуна калем алып ыр жазып баштаган. Мектепти аяктагандан кийин 1985-жылдан 1988-жылга чейин Талас облустук Ленин туусу газетасында үзүрлүү эмгектенген. Мая эже жөнүндө айтсак, бул киши өзү жаш секелек күнүнөн баштап 70 жашка чыгып, азыркыга чейин колунда калем сабы, колунда ойлорунун баардыгын кагаз бетине түшүрүп, бүт өмүрдү, бүт көргөн билгенин ырга айланткан киши. Ыр жазуу бул ар бир адамдын колуна келе бербейт. Бул бир Кудай Таала сүйгөн пендесине талант берип, анан ал талантты дагы бапестеп өстүрүп, аны багыттап, ушундай деңгээлге жетиш бул өтө улуу адамдын гана колунан келет. Колундан келсе эмнелер, баардыгы сага жарашмак, туылып өскөн койнунда туурунду кимдер? Акын 1984-жылы Москва шаарында өткөн жаш акын жазуучулардын бүткүл союздук 8-чи кеңешмесинин делегаты болуп, чыгармачылык өсүүнүн мектебин өткөн. Урматтуу Мая Өзбековна, сизди адабий чыгармачылык кечеңиз менен чын дилибизден куттуктайбыз. Сиздин калемиңизден жаралган терең маңыздуу ырлар, мекенге болгон сүйүүнү, энелик мээримди, жүрөктөгү муң менен кубанычты чагылдырып, окумандардын жан дүйнөсүнө нур чачып келет. Ар бир чыгармаңыз ак тилекке, руханий байлыкка сугарылган ак барак болуп, элге дем, жаштарга үмүт тартуулап келет. Бул кече сиздин талантыңыздын, үзүрлүү эмгегиңиздин жана окумандардын сый урматынын далили. Чыгармачылык жолуңузда мындан да бийиктиктерди багытта беришиңизге тилектешпиз. Мая Осмонкулованын көпчүлүк чыгармачылык эмгеги бааланып, 2006-жылы Кыргызстан жазуучулар союзунун алтын калем сыйлыгына татыктуу болгон. Өзүмдүн ушурда 10 жыл окуп кеткен мектебимден өзүмдүн айрыман ушурда чоңойгон баштагым келди. Биз окуп жүргөн убакта Жемкул Шашекеев деген агай бар эле. Согушка катышып, оң колу чыканагынан өйдө жактан жук болчу. Сол колу менен журналды кучактап алып келип сабак өтчү. Бизге китептен айтып берчү эмес, өзү көз менен көргөн, өзү согушкан жерлерди, Берлинде кантип туу сайгандарына чейин агай бүт ушу көзүнө жаш кылдырып отуруп айтып берчи. Класс тып-тынч, сүйлөйт жалгыз мугалим, кызык, кардуу, барагынан тарыхтын. Акындын китеп бетине жазган ырларын Аманбек Карыкулов атындагы орто мектебинин окуучулары окуп беришти. Айылыбызда тегирменчи бар эле, мүнөзү ачык, бала кыял жан эле. Пенсияда тынче салып жатса да, тегирменчи аталууда дагы эле. Мая Осмонкулова кыргыз тили адабияты боюнча окуучуларга сабак берип, агартуу тармагында да көп жыл эмгектенди. Акындын ондогон ырларына обон жаралып сахнада ырдалып келет. Мая Осмонкулованын чыгармачылык кечеси жакында Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрында белгиленет. Орозбек Бейшебаев, Зина Ахматова, Талас району.